Assalamu alaikum, урматтуу KG Press'тин көрүүчүлөрү. Биз Ыйык Мекке шаарындабыз. Бүгүн 2019-жылдын 20-февралы. Биз бешин намазына Аль-Харам мечитине келдик. Аль-Харам мечитинде өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Ар бир бурчунда өзүнчө курулуштар жүрүп жатат. Мечитти кеңейтүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын көрүп байкап турасыздар. Ар бир адам ушул жерге 5 убакыт намазды окуганы Аль-Харам мечитине келет. Бешин намазыны жыйынтыктап жатаканасына, мейманканасына узап кетип бара жаткан учуру мына мынтип мечиттин ичинен, Каабанын айланасынан элдер агылып чыгып жатат. Айта турган болсок, Куранда дагы айтылып жүрөт, хадистерде дагы айтылып жүрөт. Аль-Харам мечитине келип ушул жерде окуган 2 рекет намаздын сообу 100.000 эсе жогору болот деп айтылып жүрөт. Андыктан ар бир ушул жерге келип намаз окуган момун мусулман бир тууганыбыздын окуган намаздары кабыл кылган болсун, сооптору көбөйгөн болсун, сооптору өздөрүнө насип кылып жазылган болсун.